Qırgız MMA müşkilleri gün sayın eng jogorku dengелге көтөрүлүp, iri ийгиликтерге жетишүүдө. Ал эми MMA'дин эң туу чокусу UFC экендиги эч кимге сыр эмес. Көпчүлүк мушкиллер UFC'ге жөн гана көп акча табуу үчүн эмес, тарыхта из калтыруу үчүн барышат. Анткени сен башка уюмда чемпион болсоң да, дүйнөдөгү эң күчтүү мушкиллердин басымдуу бөлүгү UFC'де экендигин билесиң. Муну башка мисал менен түшүндүрсөк да болот. Дүйнөдө көптөгөн чокулар бар. Мисалы жеңиш чокусу же Эльбрус, бирок алардын эң бийиги бул Эверест. Сен Эверестке чыкканда гана өзүңдүн канчалык күчтүү альпинист экендигиңди далилдеп, эң жогорку баскычка жетесиң. Андан жогору чыга турган чоку жок. Ушул сыяктуу эле сен башка уюмдарда канча жолу чемпион болсоң да UFC эң бийик чоку сыяктуу кала берет. Ар бир альпинист үчүн Эверестке чыгуу өзүнүн күчүн далилдөө канчалык маанилүү болсо, UFC'да мушкерлер үчүн дал ушундай мааниге ээ. Башка уюмдарда мушкер катары акча табууга болот, бирок эң жогорку атак даңкка UFC аркылуу гана жете аласың. Азыркы учурда биздин 4 кыргыз мушкерибиз UFC'де беттешет. Булар Валентина Шевченко, Мыктыбек Оролбай уулу, Уран Сатыбалдиев жана Муртазали Магомедов. Булардын баары Эверест чокусунда Кыргызстандын желегини желбиреткен альпинисттер сыяктуу эле эң престиждүү UFC'де кыргыз желегини желбиретип келишет. Бирок UFC'нин босогосунда турган кыргыз мушкерлер да бар. Алар бир гана UFC менен келишим түзүп калбастан бул уюмда чемпион болууга мүмкүнчүлүгү бар мушкерлер. Бүгүнкү чыгарылышта биз дал ушул UFC'нин босогосунда турган 5 кыргыз мушкери тууралуу кеп кылабыз. Баштадык. Birinchi Daniyar Toychubek уулунан баштайлы. Мыктыбек Оролбай уулунун UFC'ге кандай жол менен келгендигин билесизби? Ал Акшага барып, эң күчтүү залдардын биринде машыгып, LFA уюмунда беттеш өткөрүп, мыкты беттештерди көрсөтүп, UFC'нин көзүнө түшкөн. Дал ушул жолду азыр бир да жолу жеңилбеген кыргыз мушкери Данияр Тойчубек уулу кайталап жатат. Ал UFC'нин босогосунда турат. Учурда UFC'нин мушкерлери менен дүйнөдөгү белгилүү Синдикат MMA клубунда машыгып жатат. Ал эми 18 сентябрда LFA уюмунда япониялык мушкер Шая Камикубо менен беттеши өткөрөт. LFA UFC'ге түз жол ачуучу уюмдардын бири. UFC дал ушул LFA'де чемпион болгон же жаркын беттеш көрсөткөн мушкерлерди өзүнө чакырып келет. Ал эми 12 беттеш өткөрүп, бир да жолу жеңилбеген Данияр Тойчубек уулунун LFA'де мыкты беттеш көрсөтүп, UFC'нин көңүлүн бурууга мүмкүнчүлүгү жогору. Данияр универсалдуу мушкер, ал мыкты күрөштү да көрсөтө алат. Чарчабаган кардиосу бар жана нокаут менен беттештерди да көрсөтүп келет. Башкача айтканда, ал бир гана багыттуу эмес, ар тараптуу мушкер. Анын үстүнө UFC'нин матчмейкерлери бир да жолу жеңилбеген мушкерлерди жакшы көрөт. Даниярдын 12-0 деген көрсөткүчү да албетте UFC'нин көңүлүнө бурат. Кийинки мушкерибиз Илимбек Акылбек уулу. Бул мушкер UFC'ге такыр башка жол менен бара жатат. Ал The Ultimate Fighter уюмунда 2 оор беттеш өткөрүп, экөөндө тең жеңишке жетип, эми финалга чыкты. The Ultimate Fighter'де финалга чыгуу өзү эле чоң жетишкендик. Эми 26 сентябрда Илимбек азербайжандык бир да жолу жеңилбеген мушкер Магомедали Осмонали менен беттешет. Эгер бул беттеште да кыргыздын мүнөзүнү көрсөтүп жеңишке жетсе, Илимбек UFC менен келишим түзөт. Буга чейин The Ultimate Fighter'деги беттештер жабык эшик артында өтүп келген болсо, эми бул беттеш түз эфирде миңдеген көрүүчүлөрдүн назарында өтөт. Демек 26 сентябрда дагы бир тарых жаралып, кыргыз мушкери UFC менен келишим түзүп калышы толук мүмкүн. Бирок UFC'ге эркектер гана эмес, кыргыз кыздары да жакындап жатат. Булардын бирөөсү Фарида Абдуева. Укмуштуудай стили менен белгилүү болгон Фарида Абдуева бүгүнкү күндө UFC'ге чындап жакын турат. Анын октагондогу стили ушунчалык кооз, агрессивдүү жана өзүнө ишенимдүү. Ал кудум Конор Макгрегор сыяктуу коркпой ачык чабуулга өтүп, атаандаштарыны кыйратып мушташат.
Professionalдык карьерасында 8 жеңиш жана 1 жеңилүү бар. Ал Казакстандын атактуу Octagon лигасынын экс чемпиону. Азыр болсо Dana White'тын Road to UFC долбоорунда беттеш өткөрүп жатат. Илимбек Акылбек уулу сыяктуу эле ал 3 беттешти жеңсе UFC менен келишим түзөт. Азырынча биринчи беттешини ийгиликтүү жеңип алды. Ал эми экинчи беттеши жакынкы күндөрү 28 августта Шанхайда кореялык Пак Бо Хёнго каршы өтөт. Эми кийинки мушкерге өтөлү. Кийинки мушкер UFC'ге эң жакын турган кыргыз мушкерлеринин бири. Бул Акбар Абдуллаев. Мындан да жакын турган мушкер азырынча жок болсо керек. Анткени аны Dana White өзү тандап алды. Dana White дүйнө жүзү боюнча эң талаптуу мушкерлерди чогултуп беттеш өткөрөт жана дал ушул беттешти жеңип алган мушкерлерди UFC менен келишимге чакырат. Бул Dana White'тын өткөрүп жаткан шоусунда Акбар Абдуллаев катыша турган шоудо атаандашын жөн гана жеңип коюунун өзү жетишсиз. Бул беттеште мөөнөтүнөн мурда жеңиши керек жана мыкты бойду көргөзүүсү керек. Ошондо гана Dana White аны UFC'ге чакырып контракт берет. Эгер мушкер кызыксыз беттеш өткөрсө, ал тургай жеңишке жетсе да Dana White ага контракт бербей коюшу мүмкүн. Ал эми Акбар Абдуллаев болсо 13 беттеш өткөрүп, бир да жолу жеңилген эмес. Эң кызыгы 13 беттештин бирөөсүндө да калыстардын чечимине жеткен эмес. 12 беттешти нокаут менен, бир беттешти самбишин менен бүтүрүп, бардык беттештерин мөөнөтүнөн мурда аяктаган. Биздин мушкер күчтүү жана так соккулары менен гана эмес, беттештин алгачкы мүнөттөрүндө эле мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетүү жөндөмү менен да айырмаланып келет. Илимбек Акылбек уулу сыяктуу 3 мушкерди жеңүүнүн кереги жок. Акбар Абдуллаевге болгону бир мушкерди жеңүү жетиштүү. Эгер ал Dana White'тын алдында дагы бир жолу өзүнүн деңгээлин көрсөтө алса, Акбар Абдуллаев UFC менен келишим түзөт. Демек азыр Акбар UFC'нин босогосунда турган кыргыз мушкери. Ал эми эң акыркы мушкер бул Ражабали Шайдуллаев. Учурда ал кыргыз MMA спортунун эң башкы жана эң коркунучтуу жылдыздарынын бири. Анын UFC уюмуна өтүүсү убакыттын гана маселеси болуп калгандай. Эң таң калыштуусу Ражабали карьерасында бир дагы беттешин калыстардын чечимине жеткирген эмес. Бардык 19 атаандашын тең мөөнөтүнөн мурда нокаут же самбишин менен жеңген. Мындай феноменалдуу статистикасы бар мушкерди UFC өзү чакырып алышы толук мүмкүн. Бүгүнкү күндө Шайдуллаев дүйнөлүк рейтингде, башкача айтканда дүйнө жүзүндөгү ар кандай лигаларды кошкондо Sherdog жана Fight Matrix порталдарынын версиясы боюнча 6-орунду ээлеп турат. Бул эмнени билдирет? Бул Ражабали Шайдуллаев UFC'ге кирип эле калбастан дароо эле топ 15-теги мушкерлер менен беттешсе да таң калбай турган деңгээл дегенди билдирет. Ал Япониянын эң ир Ryzen лигасынын үстөмдүк кылган чемпиону жана өз титулун 3 жолу ийгиликтүү коргогон. Анын кезектеги беттеши үстүбүздөгү жылдын 10 сентябрында Осака шаарында өтө турган Super Ryzen 5 супер турниринде болот. Ал жерде Ражабали Bellator уюмунун экс чемпиону америкалык легендарлуу AJ Макки менен беттешет. Бул жерде бир гана Ryzen уюмунун титулун коргобой, башка уюмдун титулу үчүн да беттешет. PFL лигасынын чемпиондук куруу үчүн тарыхый бириктирүү беттеш өтүп жатат. Бул Шайдуллаевдин Азия рыногундагы акыркы кадамы болушу мүмкүн. Биз жогоруда айтып өткөн мушкерлер Dana White'тын шоулорунан өтүп, ар кандай беттештерде өзүн далилдеши керек болсо, Ражабали түз эле контракт алышы мүмкүн. Анткени буга бир темирдей фактор бар. Бул анын менеджери Али Абдулазиз. Бул инсан Хабибке да, Исламга да менеджер болуп келген. Ал Dana White менен түз сүйлөшө алат жана UFC'нин матчмейкерлери менен түз байланышта. Башкача айтканда, бул менеджердин таасири абдан чоң. Азыркы учурда дал ушул инсан Ражабалинин менеджери болуп келүүдө. Ошондуктан ал Ражабалини эч кандай шоусуз эле UFC'ге киргизип, дароо эле топ 15-теги мушкерлер менен беттеш уюштурууга жетише алат. Демек, Шайдуллаевдин UFC'ге кирүүгө бардык мүмкүнчүлүгү бар. Бирок анын алдында дагы
dagı bir owur betteş turat. 10 sentябрдагы betteşde jeňişge jetse Rajab Ali UFC'ge tüs jol açyşy mümkün. Al emi bul tarihi betteşge sanaly gana kündör kaldı. Demek bugünkü günde UFC'nin bosogosunda turgan kırgız müşkellerinin sanı ulam köbeyip jatat. Danyar Toyçubek ulu jeňilbegen rekordu menen UFC'nin köňülni buruga hareket kılıuda. Elimбек Akılbek ulu The Ultimate Fighter'din finalyna çykyp kelişimge bir kadam kaldı. Farida Abduyeва bolsa Dana White'ın Road to UFC dolboru arkaly UFC'ge jakynlap jatat. Akbar Abdullayev bolsa Dana White'ın özünün şowsunda kontrakt üçin küreşet. Al emi Rajab Ali Shaydulayev bolsa azyrtan ele dünýälik reytingdin eň jogorky baskyçlaryna çykyp UFC'ge ötüge daýar ekenin dalildep jatat. Jana özü de interwýularda UFC'ge ötörünü aýtuwda. Eger bu müşkellerden bar maksatına jetse UFC'de Kırgızstan'dan jelegini jelbiretken müşkellerden sanı dağı da köböýet. Dostlar, bu çıgarılış sizge jaksa sözsüz like basыңыздар. Sizlerden bizdin жаңы kanalga bolgon koldoňuzlar biz üçün abdan maňylуу. Kanalga жазылып aldydagy çıgarılışlardy ötkörüp jiberbeňizler.